Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmattуу musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her bir namazdan keyin dua kılat ele. Allahümme inni a'udhu bika min adabi cehennem ve min adabil qabr ve min fitnetil mahya vel mamat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Ya Allah, meni saqtagın. Kabırdın azabından, dozoktun otundan, jaşoonun ölümdün fitnalarından, jana Dajjal Mesihtin jamandığından deydi. Ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buğa talim berip atat bizge? Bizдің жүрегіміз gün sayın ahiretті az degende 5 yol estep dursun. Az degende 5 yolu estep dursun. Ya Allah, azırgo men adamдар менен жашап атамын. Рахатта уктап атамын, ырыскыны жеп атамын. Кабырга барганда жалгыз боломун. Ошо кабырдын азабына сакта мени. Ал жерде менин атам, апам, ага, эним, таанышым, устазым, шакиртим ал жерде болбойт эч ким. Ал жерге утурумдук, түбөлүктүү адан ары дозок бар. Дозоктон сактай көр, я Алла. Кабырдан дагы татаал, кабырдан да коркунучтуу. Азабы да түбөлүктүү. Ölümdün жашоонун фитналарынан. Эмне үчүн айтып атасың? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч таштабагыла деп дайыма айткан насааттарынын бири ушул да. Себеп ölümдүн фитнасы, жашоонун фитнасы бар. Дажжалдын фитнасы бар. Муаз разияллаху анху айтат эле: "Эй Муаз, мен сени жакшы көрөмүн. Ар бир намаздан кийин ушу дуаны таштабагын" дейт эле. Robbi a'inni ala zikrika ve şukrika ve husni ibadatik. O Rabbim, bana jardan bergin özüңdү эстегенге. Ala zikrik, özüңө баш ийгенге. Kullu zakir muti'. Her bir zikir kılучу Allah Teala'ga baş ийүүчү деген. Ve ala şukrik, Allah Teala nimetine şükür kılганга jardan bergin. Жана сага чырайлуу ибадат кылганга жардан бергин деп. Тугандар, ушуну сурап жүрөйлү. Үй бүлөбүзгө, ата-энебизге, бала чакабызга айтайлы, аларга да үйрөтөйлү. Ар бир намаздан кийин күн кичине маанисине көңүл буруп дуа кыла турган болсок, бул дуанын касиети бөлөк. Унутпай, бекапар болбой, гафлетте болбой жашайбыз. Түндөсү дагы, күндүзү дагы. Кандай гана болбойлу абалда Алла Таалага шүгүр кылганга, Аллага баш ийгенге, Алланын бөлүп бергенде разы болгонго, берген сыноолоруна сабыр кылганга бул өтө чоң жардам бизге. Жана өлүмдү эстеп турсак, иншалла күнөөдөн токтоп, гыйбаттан токтоп, жек көрүүдөн токтоп, текеберликтен токтоп, арам нерселерге жүрөк тартуудан токтолот. Бирөөгө зулумдук кылгандан токтойт адам, зына кылгандан, уурулук кылгандан, жалган сүйлөгөндөн токтойт адам. Качан өлүмдү эстеп турса, арам нерселерге чакырган бул нафс. Инна нафса ла амаратун бису. Нафсне ал дайыма жамандыкка гана буйрат ал. Ал жакшылыкка буйрган жери жок аны эч качан. Ошон үчүн иншалла токтош үчүн биз мына дуаларга бекем болойлу. Бүгүн да Кудай кааласа сабагыбыз дуалар боюнча буйурса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын түнкү ибадаттарынан. Мусулмандын күндүзү дагы ибадатта, түнү дагы ибадатта. Мусулман жалгыз дагы ибадат кылат, жамаат менен дагы ибадат кылат. Мусулман денеси менен ибадат дагы кылат. Мусулман акчасы менен дагы ибадат кылат. Мусулман тили менен дагы ибадат кылат. Мусулман жүрөгү менен дагы ибадат кылат. Алхамдулилlah, Алла Таала ушундай бизге түрлүү ибадаттардын жолун Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу бизге алхамдулилlah бергенде чексиз шүгүрлөр болсун да. Эми түнкү ибадаттарында кандай эле? Хафса энебиз айтат:
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بسورة فيرتلها. Hafsa radıyallahu anha enemiz. Hafsa degen Peygamberimizin jubayı, mo'minlarning enesi. Hazret Umar radıyallahu anh'ın kızı olur. Aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan qaytardan bir yılga çeyin oturup namazını okuğanı görgön emesenem deydi. Andan keyin oturup namaz okup kaldı deydi. Em adam misali çarçap kalganda, je oğurup kalganda, nafil namazlarda oturup okusa bolot da. Oturup okusa bolot. Oturup kadimkideyle niyet kılıp, kadimkide oşol kıraat bardığın jasap, rükû secdeden. Rivayetlerde gelet, nafil namazlarda turup okusanız toluk sevap, oturup okusanız jarım sevap bolat da. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kuptan namazından keyin 2 reket namazdı oturup okuytele. Alımdardın ortasında talaş var. Oturup okuganda Kuptan namazdan keyin den soğuk jakşı uçurunda da. Buga toluk sevap berilet degende. Buga toluk. Bu rivayet İmam Ahmad, İmam Muslim, İmam Tirmizi rivayet kılgan bularda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tündösü göğünçö uzun reket, rükû, secdelari menen namaz okuytele. Allah'ını estep zikir kılatele. Kur'an okuytele. Dua kılatele. Murakaba kılatele. Uşul amaldardı tündösü kılatele. Eğer de tündösü kandaydır bir sebepler menen kalıp ketse, anı түшкө чейин kazaсын kılıp koyatele. Biroq özüne algan жана сахабаларга да ушуну айтат эле, эгерде бир вазифа кылып өзүң алып алдың да, ошо калып кетсе түңдө бир уктап калып же болсо үзүрү менен ооруп калыппы, эчтеке күн чыккандан кийин түшкө чейин дагы ошону окуп койсоң болот. Кечкурунку вазифаларыңды мейли тахажжуд намазы болобу, зикир вазифаларың бар, истихбар вазифаларың бар, дуалардагы вазифаларың бар. Вазифа деп эмнени айтат? Вазифа деп адамдын жашоосунан bir bölük anı taştabay kılıp жүргөн, ошону вазифа деп коет. Мына Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem ривая Муслим шарифте келет, Умар ибн Хаттаб радıyallahu anhudan قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. Kim özünün uşu vazifasынан atkargandan tünde suktap kalsa, diyorsa şunday toluğu mes azırak kılıp kalsa, kinanı bağımdat namaz men peşimden ortasında okup koysa, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minel-leyl. Tünü okudu degen sevap жазыла öğretken buğa. Tünü okudu degen sevap жазыла öğret. Qarаңыз, bizge qanday жеңилдик kılıp koydu. Daima tahajjud okup жүрөs. Gözünüz sapardan geldiniz, je çarçap kaldınız. Qarasanız ele tahajjudun wagty ötüp ketken. Oşonu qarap turup maşallah gündüz okup oturgan bolsoңуз, boldu. Tahajjud okugандай sevap sizge жазылат. Tahajjud okugандай sevap жазылат. Qarаңыз. Allahu akbar. Allah qanday mehrimdi. Buğa rivayetler daha var. Ayşe nevizden kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanday bir oorunun je bolsa başka üzürdün sebebinен түнкү namaz kalıp ketse, gündüzü 12 reket okup koyat ele deydi. Tahajjud 12 reket okuydu ele go. Oşonu gündüzü okup koyat ele deydi. Emne üçün? Bayağı jakşılık, nur, sowap, üzgültüksüz sizge tiyip dursun deydi da. Tündösü maşallah alıp attınız ele, oşo nurdu, sowaptu, berekeni alıp attınız ele. Emi bir tün kalıp ketti, kıcalat bolboңуз. Ошондойдо inşallah karap turup bağımdattan peşimge çeyin okup koysanız inşallah sowabын alасыз. Oşonu okup koyuş керек экен. Себеп дегенде азыркында жакшылык үзүлбөсүн сизден. İmam Kurtubi rahimahullah aytat: "Ve hadihi'l fadila
Иннама тахсулу лиман галабаху наум. Бул артыкчылык, бул фазилет кимге уйку үстөмдүү болуп калса, ау удрун манаху минал кыям бихи. Же кандайдыр бир үзүр, түн уктаган жоксуз, бирөөлөр жакшы жамандык болуп калды, же болсо да ошо сапарда болуп калдыңыз. Макулбу? Ушундай бир үзүр себебинен түнкү намаздарда ибадаттарыңызды аткара албай калдыңыз, ошого берилет дептир. Маанна ниятаху би кыям бихи. Бирок ниетке карайт экен да. Ниетте турам дедиңиз эле, ибадат кылам дедиңиз эле, бирок болбой калды, ошого берилет дейт мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чашт намазы, духа, солаты духа, бул авабин, Алланын сүйкүмдүүсү, кайра Алланы көп эстеген кайтуучулардын намазы бул. Чашт намаз деп коебуз. Ал качан тайлактын төөнүн, ошол буту чөлдөгү кум барго ысып калганда ошондо күйгөн мезгилди чаш деп коет экен да. Күн мынандай көтөрүлгөндө да азыр анча ысыбайт да, жылаң айлак бассаңыз деле боло берет. Бирок мына арабтардын чөлдөрүндө саат бир 11-11лерде күн ысып калганда ал ыпытын койгонго неме болуп калат экен да. Ошол убакта духа деп коет. Негизги убактысы ошол. Муслим шарифте келет, Айша радhiyallahu anha энебизден, "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юсалли духа арбаан ва язиду ма ша Аллах." Пайгамбарыбыз 4 рекет чаш намаз окуйт эле. Жана андан көбөйтөт эле канча кааласа дейт. Кебири ва Тирмизиде келет, Анас радhiyallahu anhuдан, "Аннан наби саллаллаху алейхи ва саллям кана юсалли духа 6 ракаат." 6 рекет окуйт эле дейт. Муслим шарифте келет, Умму Хани энебизден, ал айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дахала байтаха яума фатх Макка фасалла 8 ракаат. Мекке жеңүүсүндө келип Умму Хани энебиздин үйүнө келип Пайгамбарыбыз 8 рекет окуду. Демек эң азы 2 рекет, 4 рекет окусаңыз болот. Кээде 6, кээде Пайгамбарыбыз 8 рекет окуйт эле, мүмкүн болушунча. Риваяттарда келет, духа намазынын 2 рекет окуганы дүнүнүн ичинде бардык байлыгынан жакшыраак. Bir rivayette gelet, adam balasına her biribizde 360 müçö muğum var eken de denebizde. Başta bir kança var, kolubuzda mancalardın bardığı, kavurgalar, puttu mancalarına çeyin. Bardığın biriktirgende 360 muğun müçö var eken adamda. Oşonun her birine gün sayın gün çıkkanda sadaka kılıp duruş gerek eken. Ошого аман. Оң көзүңүз аман бу бүгүн? Жакшы эле көрүп атабы? Садака. Сол көзүңүзчү? Садака. Оң кулак кандай? Нормально. Сол кулак кандай? Жакшы. Боор кандай? Өпкө кандай? Жүрөк кандай? Мээ кандай мээ? Мурун эки тең эле иштеп атабы? Тиштерчи тиштер. Моюн кандай? Бурулуп атабы? Ар бирине. Кайсы бирин санап өтөбү? Турабыз. Заранын оңой чыгышлыгы дагы чоң неемат таксырлар. Кудайга шүгүр кол менен чыгарбай эле турабыз. Кээ бир адамдар кол менен чыгарат. Кээ бир адамдар атайын насос менен чыгарат. Таксыр. Алла субханаху ва таала бул кандай неематтарды берген? Неематтарды берген. Кыскасы айтканда 360 садака берип турушубуз керек экен күн сайын амандыкка. Бирок 360 сомду күн сайын берүү ар бир адамга оңой эмес. Ушуга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Subhanallah sadaka dedi. Elhamdülillah sadaka dedi. Allahu Akbar sadaka dedi. La ilahe illallah sadaka dedi. Жақшы söz sadaka dedi. Жақшылыққа чакыруу sadaka dedi. Жамандықтан кайтаруу sadaka dedi. Бирөөгө жол көрсөтүү sadaka dedi. Буюмун көтөрүп коюу sadaka dedi. Буюмун алып берип коюу sadaka dedi. Мына ушунун бардыгынан 2 рекет чаш намазын окуп койсоңуз жетиштүү дейт, бүттү дейт. 360 muğun müçöңүзгө садака бергенди орун басат экен да, ордун басат экен. 2 рекет духа намазы. Көп деле убакыт кетпейт, 1 минута, 2 минута. Эми машалла бактылуу адам, Алла тоофик берген болсо окуп жүрсө гана. Сахл ибн Муаз атасынан риваят кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман qaada fi musallahu hina yansarifa min salati subh." Баамдат намазын окугандан кийин ким ушу отурган жеринде отурса, хатта юсаббиха юсалли ракаатай духа ла якуллу илля хайра. Отуруп турду, эми күн чыкты, күн чыгып атканда намаз окуса болбойт. 10 мүнөт 15 мүнөттөн кийин анан кийин
духа намазын оқып қойса болады екен. Ошонда деле. Бизге көбүнчө ишракты окуйбуз го. Ошол учурда да зуханы окуп койсоңуз боло берет. Демек, зуханын убактысы күн чыккандан кийин 10-15 мүнөттөн кийин пешим завалга чейин да. Ошого чейин алхамдулилlah убактысы бар экен. Ишрак намаздык болсо андан өзүнчө азда келет ал боюнча. Ортосунда жаман сөз сүйлөгөн жок. Ушундай болсо анын күнөөсү океандын көбүгүнчөлүк болсо да кечирилет дейт да. Гуфира лаху хатаяху ва ин канат аксара мин забадил бахр. Имам Ахмад, Имам Абу Дауд риваятында келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман салла салатал фажр, сумма қаада ядкуруллах таала хатта татлу аш-шамс, ваджабат лахул джанна." Ким бамдат намазды окуп, андан кийин Аллахны зикир кылып күн чыкканга чейин зикирде алек болсо, ага 5 важип болот деди. Анаби Умама радиаллаху анху, Абу Умамадан риваят. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Ман салла салатал гада фи жамаа", ким багымдат намазды жамаат менен окуса, сумма жаласа ядкуруллаха таала, кийин Аллахны зикир кылып отурса, бул жерде Алла тааланын илимге отурсаңыз дагы эсептелет. Зикирге отурсаңыз, Куранга отурсаңыз дагы эсептелет бардыгы. Хатта татлу аш-шамс, күн чыкканга чейин. Сумма кама фасалла ракаатайн, кийин туруп 2 рекат намаз окуду эле, инқалаба би ажри хаджатин ва умратин, бир толук ажылыктын жана умранын соогун алып кайтат дейт да болчу. Демек, ишрак намазда бир ажылык жана бир балдарды айтып койсоңар таксырлар мына. Кимдин балдары? Тынч отурсун же подвалга чүрүп койгула, же эшикке чыгаргыла балдар. Сабак аябай тоскоолдук кылып атат да. Аркада отурган бирөөлөр айтып койгула балдар. Бул жакта сабак болуп атат, кичине адеп менен катыгыраак эмесин акырыныраак айтып койгула. Мына туугандар, күн сайын адам ажылык кыла албайт. Өмүрүндө бир жолу эле фарыз. Оңой эмес ажылык кылуу. Канча акча керек, канча ден соолук керек, канча машаккат керек. Өзүнүн убагында кылыш керек. Бирок Алла субхана ва таала мээримдүүлүгүн карабайсызбы? Субханаллах. Күн сайын ажылыктын соогун бергенге Алла таяр. Алганга биз таярбызбы? Биз таяр болойлу. Көп деле убакыт өтпөйт буга. Алхамдулилlah, бул жерде окуп отурган болсок, мынакей ажылыктын дагы умранда соогу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Шамдан Куптанга чейинки ошол ортодогу ибадаттары. Аммар ибн Ясир радиаллаху анху. Бул баласы Мухаммад айтат: "Атам Шамдан кийин 6 рекет намаз окуйт эле" дейт. Ва кала айтат эле: "Раайту хабиби Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юсалли ба'дал магриб 6 ракаат." Мен сүйкүмдүү пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламды көргөмүн, Шам намаздан кийин 6 рекет намаз окуйт эле дейт. "Ман салла ба'дал магриб 6 ракаат, гуфират лаху дунубуху ва ин канат мисла забадал бахр." Бул жерде дагы айтылган экен, кимде ким Шамдан кийин 6 рекет окуса, анын күнөөлөрү кечирилет, океандын көбүнчөлүк болсо дагы дейт. Абу Хурайрадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман салла ба'дал магриб 6 ракаат", ким Шам намаздан кийин 6 рекет окуса, лам ятакаллам фима байнахунна бису, ушу окуп аткан ушу рекеттин ортолорунда 2 рекеттен окуйбуз да, жаман сөз сүйлөбөсө дейт да. Так. Удилна би ибадати 12 сана, 12 жылдык ибадат кылганга тең сооп берилет дейт. Канча? 12 жыл. Бул 6 рекет бар го, 6 рекет. Уламалар айтышат, Шамдын фарызынан кийин 2 рекет сүннөт бул кошулат дейт. Демек, андан кийин дагы 2 кылып 4 рекет окуп койсо, фарызынан кийин 6 рекет окугандай болот дагы, иншаалла ошого ушу сооптор берилет дейт. Бул риваят мына азыр айткан: "Удилна би ибадати 12 сана", 12 жыл ибадат кылганга тең деп атпайбы? 12 жыл. Тамаша эмес бул? 12 жыл, 12 күн, 12 ай эмес, 12 жыл ибадатка тең. 6 рекет Шамдан кийинки намаз. Не деген? Бул риваяты Ибн Мажа жана Ибн Хузайма фи сахихихи, өзүнүн сахихинде риваят кылган. Тирмизи риваят кылган бул хадисти.
хадисун гариб, албетте гариб хадис болса дагы фазаилда мынаке. Канча деп атат? 12 жылы ибадатка тең деп. Бул өткөнкү сабактарга байланыштуу эле бүгүн эми фи дуа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын дуа турасы. Дуа тууралуу кандай айткан, анын адептери кандай, эмнени сураш керек, качан сураш керек, кантип сураш керек, канча сураш керек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу боюнча бардыгын үммөткө айтып койгон туугандар. Кийин аалымдарыбыз субханалла дуа тууралуу китептерди, томдорду кылып жазышкан. Бирок биз кыска маалымат алып коелу болбоду дегенде, алхамдулилля дуа аркылуу биз өзүбүздүн кажетибизди, муктаждыгыбызды, зарылчылыгыбызды, максатыбызга Аллага айтабыз. Алла Тааладан сурайбыз, жакшылыгын да сурайбыз, жамандыгынан пана да тилейбиз, дүнүйөнү да сурайбыз, ахиретти да сурайбыз, өзүбүзгө да сурайбыз, үй бүлөбүзгө да сурайбыз, элибизге, бардык мусулмандарга, бардык инсандарга сурай турган мынакей дуалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юксиру минат дуа, дуаны өтө көп кылат эле пайгамбарыбыз өзү. Ошон үчүн айтат, кимдин Алла менен канча байланышы бар экенин билгин келсе, анын дуасын кара дейт. Дуасын кара дейт. Дуанын кабыл болгонунун белгилеринен бир белги, дуа кылып болду эми десең, кайра баштайсың да. Мына ушу кабыл болуп аткан бир белгиси. Дагы калып калды, буну дагы сурайын, буну сурайын. Дагы калып калды, буну сурайын деп. Эми болду кылайын десең, кол тартпайт да. Болдуга болбойт да. Кайра. Ушу кабыл болгондун. Кээ бир алымдар айткан, кайсы дуада көз жаш чыкса, кабыл болгондун белгиси деген. Кээ бир алымдар айтат, дуа кылганда ушундай не деп коет эле? Чыйрып кетет го адамдар. Үшүп кетет го, түктөр тик бол. Вот. Ошо дуанын кабыл болгон белгиси деген. Кээ бирлер айтат, бир дуадан кийин, дагы бир дуага кийин, анын аркасынан дуа кылганга товфик берилсе, мурунку дуаңдын кабыл болгон белгиси ушул дейт. Кандай болгон чакта дагы пайгамбарыбыз дуага көп таргып берет эле, көп кызыктырат эле үммөтүн. Өзү дагы дуаны көп кылат эле. Анткени дуа бул ибадаттын бир түрү. Бул ибадат. Намаз окуган ибадат го, ораза туткан ибадат, зекет берген ибадат, ажылык, умрага бул дагы ибадат. Кудум ушундай дуа кылуу ибадат. Бул ибадат деп билейли. Ибадаттай көңүл бурайлы. Ибадаттай маани берейли. Асхаби сунан жана Тирмизи буну бардыгы айтышат. Ан-Нуъман ибн Башир радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ад-дуа хувал ибада." Дуа бул ибадат деген. Бир риваятта келет: "Ад-дуа муххул ибада." Ибадаттын бул чучугу, маңызы, калыс, каймагы бул ибадат. Жөнөкөй эле эмес дейт. Ибадаттын эң бир мыкты жери экен да бул. Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахирин. Аллах субханаху ва таала айтат Куранда: "Ва кала раббукум", силердин Робуңар, жаратуучуңар айтат: "Уд'уни астажиб лакум", силер менен сурагыла, мага дуа кылгыла, кабыл кыламын дейт Алла Таала. Өзү айткан, дуа кылгыла, кабыл кыламын деген. Алла уадасына каршы чыкпайт. Ла юхлифуллаху миат, Алла Таала уадасына каршы чыкпайт. Өзү айтып атат, дуа кылгыла, кабыл кылам деп. Эми инналлазина ястакбируна ан ибадати, ким текеберленсе менин ибадатымдан. Ошо ибадаттын ичинде дуа дагы бар. Дуа кылбай текеберленсе, анда эмне болот? Ал жагында окуп коюңуз. Саядхулуна, жакын арада дозокко кирет. Джаханнама дахирин. Дахирин яни далилин, сагирин, кор болгон абалда. Дозокко кирет кор болгон абалда. Ибадаттан текеберлик кылгандар өзгөчө ушул дуадан кийин айтылып атат. Дуада текеберлик кылгандар дозокко кирет кор болуп дейт да. Ва кана раббукум уд'уни астажиб лакум. Аллаху акбар. Робуңар айтат, дуа кылгыла, мен кабыл кылам дейт. Аллаху акбар. Сиз суранып коюңуз, мен кабыл кылам деп. Эгерде бир губернатор айтса, президент айтса, министр айтса, бирөө айтса, канча
кызыгуу менен, канча кубаныч менен барасыз. Мени кабыл алат экен деп. Алла Таалам дуа кыл мен кабыл алам десе, бизде эмне курсанчылык болбой койобу? Болбой койсунбу? Жок, жок, жок. Сүйүнүп ушу дуа, ушул аятты эске алып, Алла өзүң айткансың. Дуа кылгыла кабыл кылам дегенсин, Алла. Ошон үчүн дуа кылып атам деп дуа кылайын. Имам Термизи Анас разияллаху анхудан келтирген хадисте айткан: "Ад-дуа муххул ибада." Ибадаттын маңызы, яғни халисуха, калысы ушул. Дуада мухтаждыкты көрсөтүү, изхар al-iftiqar li sultan al-aziz al-jabbar дейт. Үстөмдүү, кудуреттүү салтанаты бүткүл ааламдын мүлк бадышасы Алла Таалага мухтаждыкты көрсөтүү ушул дуа. Дуа ошо тилегенди айтат, сураганды айтат. Бул мен өзүнүн күчүнөн, өзүнүн кыйындыгынан, баардыгынан бошоп, Алла субханаху ва тааlanын алдына кордукту, мухтаждыкты көрсөтүү, жалбырап, мына дуанын мааниси. Албетте дуада ятадаммуну сана алаллахи таала, дуада Аллага алкыш, сана, мактоо ушуну камтысын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтылсын. Андан кейін өзүбүздүн кажетибизди истигфар анан кийин деп айтылат да. Алланын неаматтарын эске алып, фазыл карамын эске алып, дуа мифтахур рахма илахия. Бул Алла Тааланын райымдуулугун ачкычы экен дуа. Алланын рахматынын ачкычы. Термизиде келет, Ибн Умар радияллаху анхумадан айтат, мындай дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман футиха лаху бабуд дуа, футихат лаху абвабур рахма. وما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية." Кимге дуанын эшиги ачылса дейт, ага райымдуулуктун эшиктеринин бардыгы ачылды дейт. Ошон үчүн алымдар айтат, чындыгында ким Алладан дуа кылып алганды үйрөнсө, бүткүл ааламдын бадышасы ошол дейт. Бүткүл ааламдын бадышасы ошол дейт. Ошон үчүн иншалла biz daima mustajabı davatlardan bolойлу. Duada daima üzgültüksüz dua kılıp жүрөйлү. Жүрөктөн dua kılaylı, şektenbey dua kılaylı. Allah'ını şaştırvay dua kılaylı, ihlas menen dua kılaylı. Alkımdı tazalap dua kılaylı, tuğançılık mamileni üzbey dua kılaylı. Bekim işenip dua kılaylı. Birmez, üçtön kaytalap dua kılaylı. Kuda kalsa hazırnaki adeplerinde soragan bardığında gelet sabahta. Şonun için inşallah duanın adevinde şunday. Demek Hazret İbn Umar razıyallahu anh'dan Peygamberimiz aytıyor, kimge duanın eşiği açılsa, rahmat, meyrimdülüktün, rahimdülüktün eşiklerin bardığı açıldı ağa deydi. Anan Allah subhanahu wa ta'alaga afiyet sorağından da süykümdürük nerse yok eken de. Afiyet de koyuyoruz, afiyeti amandık, salamatçılık. Bul uşul, elhamdülillah bul afiyet. Dua mu'minin kuralı degen Peygamberimiz. Abu Ya'la ve Daylami, Hakim, bunu sahih aytkan Hazret Ali razıyallahu anhu'dan rivayet. Bunday degen eken. Ala adullukum ala ma yunjikum min aduvikum ve yudirru lakum arzakakum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. Men sizlerge uşunday bir amalga dalalat kılayınbı, aytayınbı? Sizlerdi kutkara turgan düşmanыңардан, жана силердин ырыскыңарды мол кылып, төгүп бере турган амалды дейт. Юдирру лакум арзакакум, ырыскыңарды мол кылып төгүп бере турган деп. Ал кайсы экен? Тад'уналлах фи лейликум ва нахарикум. Түндөсү дагы, күндүзү дагы Алла Тааладан дуа кылгыла деди да. Түндөсү дагы дуа кылгыла, күндүзү дагы дуа кылгыла. Бул душманыңардан куткарат, жана ырыскыңарды кеңейтет. Fa inna dua salahul mu'min, antkeni dua mu'mindin kuralı eken, ve imadu dindin türkügü eken, ve nuru samavati vel ard, asman menen жердин nuru eken. Bu duada Allah Taala'nın razıçılığı. Duada ne eken? Allah'ın razıçılığı var tuğandar. Demek Allah'ın razıçılığı, Allah'ın razı kılığımız dağı dua arqılı var. Antkeni İmam Ahmad, İmam Tirmizi, İbn Macalarda gelet, İbn Hibban, Hakim bardığı Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet keltiret. Anna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, men lem yeselillah yagdab aleyh.
Ким Алладан сурабаса, Алланын ачуусу келет экен ага. Ким Алладан сурабай койсоң, Алланын ачуусу келет экен. Алладан сурасаң, Алланын рахматы келет экен. Райымы келет экен. Сурабай койсоң, ачуусу келет экен. Айтат Аллама Теби ма'наху анна ман лам яс'алилла юбгидуху. Алланы жек көрет экен. Ачуусу келет дегендин мааниси Алла аны жек көрет экен. Ким Алладан дуа кылбаса, Алла жек көрет экен. Эми элестетип көрүңүз. Биздин апаларыбыз Алладан сурап атабы? Аталарыбыз Алладан сурап атабы? Аялдарыбыз Алладан сурап атабы? Агаларыбыз, инилерибиз Алладан сурап атабы? Эже карындаштарыбыз, балдарыбыз Алладан сурап атабы? Биз өзүбүз Алладан сурап атабызбы? Сурап атсак, сурап атышса, альхамдулилля. Чексиз шүгүрлөр. Болбосо, ойлон да. Анда тоба кылайлы, анда истигфар кылайлы. Ушуга чейин Алланын ачуусу болуп атыптыр да бизге. Алла бизди жек көрүп атыптыр да. Сурабасаң жек көрүп атса, Бенде инсандан сурасаң жек көрөт. Алладан сурабасаң жек көрөт. Инсандан сурасаң, инсандан ачууланат да сурасаңчы. Алладан сурабай койсоң ачууланат. Аллаху акбар. Бир тууганың болсо да сурай берсең тажатасың да акыры. Кандайсың сен дейт да. Туурабы? Алла Таала алхамдулилля мээримин кара чексизди. Ошон үчүн иншалла биз өзүбүздө дуа бекем болойлу. Ким биздин тегерегибизде жакындар барго, ага айтайлы. Кичине бир проблема болуп калса эле чечем дей бербең. Алла чечет деңиз. Не деңиз? Сизге чала калат, ана болот, мындай деп. Аллага кайрылыңыз. Балабы, кызбы, бардыгына өзүбүздө Аллага кайрылайлы. Бирөө бир нерсе чыкса да сразу телефон алып эле, дос издеп эле, тааныш издеп эле. Биринчи Аллага кайрылың, шашылбаң. Мейли аспапты таштап кой деген жери жок. Курсаңыз ачканда да биринчи Аллага кайрылың. Алла, курсагымды тойгозо көр. Эшиктен чыктыңбы? Алла, эсен аман үйгө жеткире көр деп. Сурап койбойлу, кандай дейсиз? Точно жетесизби? Жок, чында канчадан бар жетпей калган бар, Канчадан бар жетпей калган бар. Амандыкта жеткирдейли, Алла, ден соолукта жеткирдейли. Үйүңө жетсе ичиң ооруп калат го. Тишиң ооруп калат, башың ооруп калат, кандай нерселер бар. Алла, афиятта жеткирди. Үйүңө жеткичеңде телефон келип калат го. Балаң мындай болуп калды, кызың мындай болуп калды, атаң мындай болуп калды, апаң мындай болуп калды, бир тууганың мындай болуп калды деп. Дайыма жүрөктөнчү, субханалла, кадам-кадам. Алла деп турайлы да. Мынакей дуа. Алла менен байланыш. Бу дагы рахат. Буну сөз менен айтып мүмкүн эмес. Аллага кайрылуудан кийин, Аллага жалдырагандан, муктаждыгын айткандан буну рахаты сөз менен түшүндүрүп мүмкүн эмес таксырлар. Көнөйлү, үйрөтөйлү. Лукман Хаким баласына айткан го. Аввит лисанак би Аллахумма гфирли. Балам, сен тилиңди Аллахумма гфирли деген сөз менен көндүрүп ал. Ошо адатка алып келип ал. Кээ бир адам бизде сөккөнгө адатыбыз бар го. Чай ичкенге адатыбыз бар, түкүргөнгө адатыбыз бар, көп сүйлөгөнгө, алдаганга, жомок айтканга адатыбыз бар го. Токтотойлу. Алла кечир дегенге адатка алып келели. Мына. Лукман Хаким, данышман Лукман, Кур'ан-ы Каримде атай сурат Лукман бар. Баласына насааттарын бирөөсүн ушундай айтканда. Мейли. Аллахумма салли ала Мухаммад. Мынакей Алладан сурабай койсо, Алла ачуусу келет. Ман лам ясалилла ягдаб алей. Ким Алладан сурабаса, Алланын ачуусу келет дейт. Андыктан иншалла сурайлы. Алла Тааладан дүйнөнү дагы сурайлы, ахиретти дагы сурайлы, берекени дагы сурайлы, амандыкты дагы сурайлы, бакытты дагы сурайлы, Алла, бейишин дагы, ыраазычылыгын дагы, кечиримдүүлүгүн дагы сурайлы. Дозогунан паана тилейли, кабырдын азабынан паана тилейли, жаман өлүмдөн паана тилейли, жаман оорулардан паана тилейли, арам иштердин баарынан сактанууну Алладан сурайлы. Алла, текебирликтен мени сакта, сараңдыктан сакта, көрө албастыктан сакта, зынадан сакта, жалган сүйлөгөндөн, мунафыктыктан сакта. Алла, сурайлы, токсурлар, сурайлы. Муснад Ахмадта келет, Абу Саид Худри радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин муслимин яд'у би да'ватин лейса фиха исмун ва ла кати'ату рахмин илля а'таху Аллах биха ихда салас. Имма ю'ajjil lahu da'watahu wa imma yadkhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu min as-su' mislaha."
Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусульман киши качан дуа кылса, күнөө кылбаса, туганчылык мамилени үзбөсө, ушу эки нерсе шарт. Күнөө кылбасын, туганчылык мамилени үзбөсүн. Үчөөнүн бирөөсү сөзсүз болот дейт. Же Алла субханаху ва таала сураганын берет. Же Алла таала ахиретке сактап коет. Же болбосо бунун башына келе жаткан балени канча дуа кылса, ошончо алып салат дейт да. Кайтарып салат. Демек, шектенбеңиз. Сураганыңызда сөз, "Я Алла, мага платочка бер" деле. Платочкадан чоң нерсе башкага келет деле алып койдук кой. Мисалы да, biz dünyanın kичинекей да, dünya ahiretin алдында кыпын го. Dünyanın кыпынды сурап атабыз, Алла Таала "Я кыпынды, эмне кыласың, мен сага океан берем" деп атат кой, тияктан. Бул жерде үчөөнүн бирөөсү сөзсүз болот деп атат да. Кээ бир алымдарыбыз буга алхамдулилlah башка да риваяттарда келгендин кошкон да. Кээде сурасаң Алла дароо берет, кээде Алла кечиктирип берет кандайдыр бир даанышмандыктан. Кечиккендиктен сизди жаман көргөн себебинен эмес. Сизди Алла өзү менен бекем байлап, күнөөлөрүңүздү кечирип, даражаңызды бийик кылып, көбүрөөк берейин деп атат. Кечиккенде биз ойлобойлу, Алла менен жүзү үйрүп койду окшойт. Мага көңүл бурбай койду окшойт. Мен сөзүм укпай, дуам укпай койду окшойт. Жок, бул шайтандын кыялы. Бул шайтандын васвасалары булар, азгыруулары. Алсаң бунун бардын кайра. Жок дең. Пайгамбарыбыз айтты, точно болду. Мен өзүм ага лайыктуу эмесмин. Мен болбогон адаммын. Өтө күнөөкөр, өтө капкара мен. Болбогон адаммын. Бирок пайгамбарыбыз айткан, мен ошого ишенип дуа кылып атам. Алла Таалам дуаны кайтарбайт. Алла Таалам дуаны кайтарбайт. Ошон үчүн Алла Таала машалла райымдуулугу кенен шайтандын дуасын кабыл кылды Алла Таала. Шайтан бар го? Махлуктардын эң жаманы. Не деди? Кыямат күнгө чейин мен дуа кылам, мага мүмкүнчүлүк берчи деди эле. Боптур деп койду, берип койду да. Мына азыр бүгүнкү чейин бизди надоел кылып, бирибизди салып, бир уруштуруп, тияк кылып, жанжал кылып, кан төгүп, бузук кылып, өзү менен дозок алып кетиш керек да. Жалгыз баргысы келбейт да. Жалгыз ким баргысы келсин? Жалгыз баргысы келбейт. Мына. Ошонун дуасын кабыл кылды го. Кеттик. Кандай деди мынаке? Демек, дароо берип коет, кээде кечиктирип берип коет, кээде сураганыңданчы андан жакшыраагын берип коет да. Андан жакшыраагыңызды берип коет. Бала деле карап туруп, конфет эле сурай берет. Конфетти эмне кылат? Буга сиз машалла андан бир жакшы тамак берип атсаңыз, андан жакшыраак нерсе берип атсаңыз, андан кымбат нерсе берип атсаңыз, жок, мага конфет эле керек дейт да. Биз ошого окшоп атабыз. Кээде сурайбыз, Алла Таала алхамдулилlah элде жок афият сизге берип коет, таксыр. Ол акча менен ала албай турган нерсени сизге берет. Сиз акчага деп эле турасыз да. Жок, андан Алла субхана берип коет. А болбосо бешинчиси ал точно ахиретке сактап коет. Ойлобоңуз. Бу дүйнөдө болбой калса, ахиретте субханалла риваятта келет, бендени чакырат экен. Паланча жылы, паланчанчы күнү, паланча жерде дуа кылдың эле, кабыл болгон жок, ооба. Периштелер айтат экен, алып келе ошол белекти дейт экен. Ушу дуасынга бериле турган сооптарды алып келгиле дейт экен. Ага бирден бу дүйнөдө канча дуа кылса, ар бири жоопсуз, кайтарымсыз экен да. Бардыгын бергенде ошол жерде бенде инсан айтат экен, "Я Алла, бир дагы дуам бу дүйнөдө кабыл болбой эле, бардыгы ушул жерден берилсе жакшы болмок экен" дейт экен. Таксырлар. Ошон үчүн иншалла дуада шектенбейли. Алла Таала баарыбызды жакшы көрөт. Сөзсүз эле биздин дуада через жок таксыр. Эң негизи түптүз. "Я Алла, сен мени жараттың, мен сенин кулуңмун, билбейм. Бул жагы ушундай болсун" деп сурай бер. Алла деп туруп. Азым менен сураш керек. Пайгамбарыбыз айткан, "Аллахумма гфирли ин ши'та", "Я Алла, эгер кааласаң мени кечир", андай дуа кылбагыла деген. Ага Алла, кааласаң ырыскы бер, кааласаң бүтүрүп бер, андай дуа кылба деген. Аны чечкимдүү, кескиндүү деген. "Я Алла, кечир. Я Алла, бер. Я Алла, мени сакта. Я Алла, менен ыраазы бол" депчи. Кеттик. Адабуху саллаллаху алейхи ва саллям фи дуа, дуадагы адептер. Кана саллаллаху алейхи ва саллям ярфау ядей фи дуа хизва манкибай. Мына эки ийим бар го, ушул жерге чейин колун көтөрөт эле дейт. Көтөрөт эле колун. Хадистер топтогон имам Навави рахимахулла айтат, 30дай хадис топтогон дейт. Пайгамбарыбыз колун көтөрүп дуа кылганычы, Салман-ы Фариси кээ бирлер дуа көтөрбөйт го. Мындай.
жетіп қалғанда мындай андай болбош керек, дуа қол көтеріш керек, мұқтаждықты көрсетіш керек. Дуаны әдеби пайғамбарымыз қолды көтеріп дуа қылған. Салман Фариси айтады, қала Расулullah саллаллаху алейхи вассалам, инналлах хайюн карим, Алла уялчақ, Алла Таала берешен, жомарт, ястахи ида рафа ар-раджул илейхи ядейхи айяруддахума сифран. Алла Таала уялат екен. Бенде қачан екі қолын көтеріп, я Алла ушуну бер десе, құр қайтарғандан Алла уялат екен. Құр қайтарғандан, мұратсыз, мақсатсыз қайтарғандан Алла уялат екен туғанда. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям егерде bir нәрсеге жету, bir нәрсені алуны сұраса, анда алақанды асманға қаратып тұрып сұрайды әлі. Егерде даф'ил бала жаманлықты кетіру болса, анда алақанның сырты мына жағы барға, ушуну асман жаққа көтеріп сұрайды. Бұл Абу Даудта Анас разияллаху анхудан риваят келеді. Кана яд'у муширан би батни каффайхи нахва сама таратан ин кана дуа би нахви тахсили шей. Bir нәрсені алу болса, Алла Тағаладан сұрай тұрған болса, баледен сақтану, тияқ, пияқ, шындай білемей келсе, анда қолды мұнда қады. Ауалды өзгөрті шындай. Имам Навави рахимахулла айтқан, қалал улама ас-сунна фи кулли дуа ли даф'ил бала айарфа ядей жаилан дохура каффайхи ила сама. Ушул асманға алақандың сырт жағынан арқа жағын көтеріп тұр дуа қылыш керек деген айтқан екен да. İmam Bukhari айтады, Абу Муса Ашари радиаллаху анху, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолын көтеріп дуа қылды дейді. Хатта раайту бия баяды ибтайхи, екі қолтығын ақтығын көрдім дейді. Ушуға чейин биік көтерген екен да. Мындай қылса көрінбейді да. Қолтық қачан көрінеді мындай қылғанда? Биік көтерген екен да. Пайғамбарымыз истисқада ушу Алла Тағаладан жамғыр талап қылғанда қолын көтереді биік. Қолтығын көрінгенше дейін дейді да. Кейде душмандарға жардам сұрағанда көтереді. Яума бадр алал мушрикин хатта сақата ридауху ан манкибай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямда жамынша рида чадыры барлы. Шу қолын көтеріп, я Алла деп мушриктерге қаршы бізге жардам берген деп, шу ридасы жамынша түшіп қалғанға чейін көтерді дейді да. Қолын. Кана саллаллаху алейхи ва саллям ида рафа ядайхи фи дуа лам яхуттахума хатта ямсаха бихима ваджха. Уғу алыңыз, имам Тирмизи, Хаким, Екотен, Ибн Умар разияллаху анхумадан риваят келтіреді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, қолын көтергенде бетін арчымайынша түшірбейді дейді. Кейбіреулер бетін арчығызда келбейді. İçin арчы, не жоқ, қол көтеріп, бетті арчып қойған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху, охо, Пайғамбарымыз орнында фатва беріп тұрған кіші, қолды көтергілі, асманға аз-маз алақанның ортасын мындай атымнер екі қолдың ортасын біраз ашып дуа қылғаннан кейін бетіңерді сыла деген. Бетіңерді сыла қыла. Дағы бір риваят. Вараваху Абу Дауд ан Бурайда радияллаху анху анна наби саллаллаху алейхи ва саллям кана ида даа фарафа ядайхи масаха ваджхаху биядайхи. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа қылғанда екі қолын көтеретеле, жана екі қолыменен жүзін арчителе дейді. Мұнаке. Жүзін арчителе. Қала ал-алламатун Мунави. Аллама Мунави айтады, «Вадалика инда фарағихи мина дуа». Дуа қылып бүттіңіз да, ошодан кейін бетіңіз аршиткенсіз да. Тафаулан ва таяммунан. Табаррук хасыл қылып, я Алла, ошо қолыма ошындай бір береке толды, жақшылық толды. Аллахым тілегімді қабыл қыл деп ошындай қылып аталады екен. Демек бұл біздегі алхамдулилlah шариатта толық бар. Анна кафайхиму лиан хайран деген мына. Имам Ахмад рахимахулла дуаның әдебінден қыблаға қарайлы. Дуаның әдебінен кіреді екен. Қайда отырсаңыз дуа қылсаңыз нәле болады? Бір әдебінен қыблаға қарап, қыблаға жүзденіп дуа қылу. Бұл да әдеп. Имам Ахмад Муснадында зикір қылады. Умар ибн Хаттаб разияллаху анхудан риваят Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді. Анна наби саллаллаху алейхи ва саллям анзалат алейхи 10 аят мин ауали сура қад афлахал муъминун. Пайғамбарымызға Муъминун сүресінің алғашқы 10 аяты түшкенде Умар разияллаху анху айтады: "Фастақбалал қибла ва рафа ядай саллаллаху алейхи ва саллям ва қала: Аллахумма зидна ва ла танқусна, Аллахумма акримна ва ла тухинна, Аллахумма аатина ва ла тахримна, ва асирна ва ла тусир алейна, вардина варда анна" деген хадис. Қибланы қарады дағы
Ошол жерде Момундар сүрөсүнүн алгачкы 10 аяты түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылды. Аллахумма зидна, я Алла бизге көбөйтүп бергин. Канча нерсе берсең, ошону көбөйтүп бергин. Дүйнөнүн неmatындагы, ахиреттин неmatындагы тоофикти да көбөйтүп бергин, рызкыны да көбөйтүп бергин, перзентти да көбөйтүп бергин. Бардык нерселерди, жакшылыктарды көбөйтүп бергин. Вала танкусна, азайтпагын. Берген нерсеңди кемитпегин. Ва акримна, жана бизди сыйлагын. Вала тухинна, бизди кордобогун. Бизди сыйлагын эмне менен? Инна акрамакумуллах индаллах аткакум, таквалык менен сыйлагын. Бизди кордобогун, я Алла. Кандай кордобогун? Капырларга кор кылып койбогун, душмандарга кор кылып койбогун, дуабызды кайтарып бизди кор кылып койбогун. Я Алла, бизди кордобогун. Ва атина, бизге бергин, тартуулагын, вала тахримна, кургалтырбагын, махрум кылбагын. Ва атирна вала тусир алейна, бизди үстөмдүү кылгын. Бизге башка бирөөлү үстөмдүү кылып койбогун. Ва ардына, бизди разы кылгын. Варда анна, бизден разы болгун. Тугандар, кыска дуа, өтө жами, өзүнө бардык дүйнө ахиреттин жакшылыгын камтып алган дуа да. Ал кандай дуа дебейсизби? Үйрөнүп алсак болот. Робби ардини варда анни деген. Кыска, о Роббум, мени разы кылгын, жана менден разы болгун деген. Кыска дуа, Аллаху акбар, кандай улуу дуа. Мени разы кылгын, жана менден разы болгун. Мен да разы, сен да разы. Ушул жерде алымдар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу дуада бенденин разычылыгын биринчи айтты дейт. Я Алла, мени разы кылгын депчи. Мени разы кылгын. Дүйнөдө мага ушунча ырыскы бер, разы болоюн. Ушунча өмүр бер, ушунча ден соолук бер, ушунча перзент бер, ушунча авир, намыс бер. Я Алла, ушунча бакыт бер, мен разы болоюн. Мени разы кыл. Жана менден да сен разы бол. Алла неден разы болот? Ибадаттан разы болот. Ихластуулук менен кылган ибадаттан разы болот. Демек мен абид болоюн деп. Аллахым барыбызга тоофик берсин. Кудай кааласа кийинки сабакта иншалла дуанын уландысы, адептеринен дагы дуалардан. Аз бүгүнкү канча сабак алсак, ушунун бардыгын иншалла өзүгө сиңирейли, ойлонойлу, дуа кылайлы, башкаларга жеткирейли, аракет кылайлы.